30-июньда Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында Денис Петрашов 200 метрге бир асык мас менен сүзүүдө 16-орунду ээлеп, жарым финалга өткөн. Денис Петрашов 2000-жылы Бишкек шаарында төрөлгөн. Ал Петрашовдордун атактуу спорт династиясынын өкүлү. Атасы Евгений Петрашов 1996-2000-2004 жылдардын 3 олимпиадасынын катышуучусу. 100 жана 200 метр аралыкта суда сүзүү боюнча Кыргызстандагы рекорддун ээси. Учурда сүзүү боюнча Кыргыз улуттук крама командасынын башкы машыктыруучусу. Денис Петрашов өзү айткандай, атасынын баардык рекорддорун жаңыртууну кыялданат. Анткени Денис атасы сыяктуу эле бир ас тилинде сүзөт. Денистин чоң атасы Георгий Петрашов велоспорт боюнча СССРдин спорт шебери. 1973 жылдан баштап 1986 жылга чейин велоспорт боюнча Кыргыз СССР курама командасынын башкы машыктыруучусу. Денистин чоң энеси Тамара Петрашова суда сүзүү боюнча СССРдин спорт шебери, эл аралык судья жана 1980 жылы Москвада өткөн Олимпиада оюндарында судьялык корпустун тобунда болгон. Учурда Кыргызстандын суда сүзүү федерациясынын башкы катчысы. Денис бала кезинен бери суда сүзүү менен машыгат. Машыгуусу таңкы саат 5те башталат. Анын жанындагылар жана анын машыктыруучулары анын мүнөзүнүн жаркын сапаттарын, жөнөкөйлүгүн, чечкиндүүлүгүн жана жоопкерчилигин белгилешет. Денис Петрашовдун карьерасындагы биринчи чоң турнир 2015 жылы Казань шаарында өткөн суда сүзүү боюнча дүйнөлүк чемпионат болду. Анда 15 жаштагы Денис 50-орунду ээледи. Денис Петрашов 16 жашында эл аралык спорт шебери деген наамга ээ болду. Мындай жаш спортчу үчүн бул абдан чоң жетишкендик. 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткөн Олимпиадага катышып, Кыргыз курама командасынын тарыхында эң жаш Олимпиада спортчусу болуп аталган. Ал оюндарда 200 метр аралыкка бир ас сүзүү боюнча жыйынтыктоочу протоколдо 38 болуп калды. 2017 жылы Денис Петрашов 100 метрге бир ас тилинде биринчи болуп Азия чемпиону болгон. Ал эми 2019 жылы суда сүзүүчү 200 метрге бир асык мас менен сүзүүдө биринчи келип, Азия чемпионатында дагы бир алтын медалга ээ болгон. Ошол эле учурда Кыргызстанда олимпиадалык стандартка жооп бере турган 50 метрлик бир да бассейн жок. Ушуга карабастан Денис мындай шарттарда да дүйнөлүк деңгээлдеги натыйжаларга жетише алды. 2021 жылы Денис Петрашов АКШнын Луисвилл университетинде билим ала баштаган. Америкада Денис Петрашов ар кандай мелдештерге катышып, күмүш жана алтын медалдарды жеңип келет. Суда сүзүү боюнча акыркы АКШнын ачык чемпионатында 100 метрге чуркоодо эки фаворитти, Олимпиада чемпиону жана экинчи дүйнөлүк рекордсменди жеңип, алтын алды. 2024 жылдын март айында Денис Петрашов Азия чемпионатында 50 жана 200 метр аралыкка бир ас менен сүзүү боюнча 2 алтын медаль утуп алган. Париж олимпиадасында Денис Петрашов Кыргызстандагы эң жаш келечек ээлеринин бири.